Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде магистрдык диссертацияларды алдын ала коргоо жүрүп жатат. Бул жыйынтыктоочу коргоонун алдындагы милдеттүү процедура жана илимий иштердин даярдыгын баалоого багытталган. Алдын ала коргоо ачык талкуу форматында өткөрүлөт. Магистранттар өз изилдөөлөрүнүн жыйынтыктарын комиссияга беришип, суроолорго жооп беришет жана комментарий алышат. Магистрдик диссертациялардын жыйынтыктары баягы кагаз бетинде эле калып калбай, ошо жыйынтыктардын баардыгы ошол коомго билиниш керек, коомго жетиш керек. Анан экинчиден ушул диссертациялардын сапатын жогорулатуу максатында, анткени алдын ала коргоодо баягы коргоого чейинки атайын мөөнөт кылат. Ошол учурда ушу коом тарабынан, атайын изилдөөчүлөр, эксперттер тарабынан берилген баягы талдоолорду, анализдерди, келтирилген мындай замечание дейбиз го, ошолорду оңдоого мүмкүнчүлүк алат дагы, абдан мындай сапаты өтө көтөрүлөт. Эксперименталдык изилдөөнүн негизинде биология сабагы. Алдын ала коргоо сапатты көзөмөлдөөнүн маанилүү инструменти болуп саналат. Анткени мыкты магистрдык диссертация академиялык стандарттардын системалуу иштин көрсөткүчү болуп саналат. Университет боюнча жалпы магистранттардын саны күндүзгү жана сырттан окуу формасы боюнча 1545 магистрант бар. Коргоо процессине университеттин жетекчилиги активдүү катышып, магистранттардын даярдык деңгээли текшерилип жатат. Магистрдик иштерди коргоо процессин таза, ачык, айкын өткөрүү министрликтин тиешелүү талаптары коюлган. Ушул талаптын алкагында коргоо иштерин уюштурууда айкындуулук, калыстык жана академиялык чынчылдык принциптерине өзгөчө көңүл бурулууда. Университетте ар түрдүү багыттарды камтыган магистрдык программалар ишке ашырылууда. Талкуу учурунда комиссия изилдөөнүн мазмунун, иштин жасалгасын, булактарды туура колдонуу деңгээлин жана академиялык талаптардын сакталышын баалайт. Өзгөчө оригиналдуулукка жана практикалык мааниге көңүл бурулат. Менин темам башталгыч класстардын окуучуларынын мотивацияларын өнүктүрүү деген тема болчу. Психологиялык көз караштан жазылган жакшы иш болду деп эсептейм. Өзүм жетекчим психология илимдеринин кандидаты доцент Мурзаев Маматалы Султанович агай болду. Агай экөөбүз абдан кызыктуу, анан сонун иш жасадык деп өзүм мындай ишимдин жыйынтыгына кубанып турамын. Агайыма да ыраазычылык айтып кетем. Анткени психология кафедрасында иш абдан жакшы жүрдү, мага аябай жакты бул жакта иштеген. Заманбап деп айта аламын, анткени бардыгымдай ар бир аудиторияда бизде мүмкүнчүлүктөр бар. Компьютерге туташкан, бардык студенттерде эме бар, интернет бар, мындай заманбапка жакшы эле деңгээлде өтүп калдык. Я выбрал тему «Динамика развития личностных особенностей студентов будущих психологов». Мне была интересна сама динамика, как студент, поступающий в университет, проходит путь профессионального становления и какие у него личностные качества развиваются. Мне очень понравилось быть в этом учебном процессе, потому что преподаватели всегда были очень открыты, оказывали всяческую поддержку, рекомендации литературы. И мой научный руководитель очень тесно работал со мной. Спасибо ему, Турдумамат Джолеш Матович. И в этом процессе я даже увидел свою удивительную трансформацию. И это был не просто, получается, интерес получить знания психологии, а и для меня открылся другой мир. Илимий жетекчим, химия илимдери кандидатынын доценти Насиржанова Гүлзада Калиевна менен биргеликте биз ароматтык углеводдор чамасындагы окутууда модулдук технологияны колдонуп диссертация ишибизди жактадык. Бул метод химия предмети боюнча биринчи жолу колдонулуп аткан методдорго кирди. Жаңылыгы ошондо. Анан ар бир окуучуну азыр өзүнчө индивидуально үйрөткөнгө алып келет. Биздин Ишенал Арабаев атындагы университеттин табигый илимдердин институтуна тапшырганымдын себеби азыркы учурда берилип аткан теорияларды сөзсүз түрдө практика жүзү менен алып келишет. Жана ошондой эле биздеги болгон лабораториялык иштердин ичиндеги тетиктер, жабдыктардын бардыгы жаңы болгондуктан биздин дагы санариптке өтүүбүзгө, жакшы бир иштешибизге жакшы жардам тийди да, ошондуктан окуп жатам. Катышуучулар алдын ала коргоо, жыйынтыктоочу коргоого чейинки кемчиликтерди аныктоого жана өз убагында изилдөө иштерин тактоого мүмкүндүк берерин баса белгилешет. Алдын ала коргоо бир нече күнгө созулат.